мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 47-беренесине ылайык токтомгулам. Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шермаматович ийилген кызмат ордунан бошотулсун. 18 февраль номер 64 экинчи Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы Акаев жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесине жетекчилик алып, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 47-беренесине ылайык токтомгулам. Акаев Жанарбек Кубанычевич Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын мэри болуп дайындалсын. 18 февраль номер 65. En birinci aylık İşinizde ilgili olmasımız açık olur, elinizde cebinizde açık olur, kanalsa böyle. Ondan sonra taraf koyuşan. Sen geliyor. Жақсылықтар келгенде атылыстарға. Жақсылықтарға, атылыстарға жолдығымды бұлсам дедім. Сізге де өкелден суалып. Сонбек Хаматович, Нурлан Акимжанович, Алексей Шоналевич, Нурлан Казбаевич, жеке мен дагы бир жолу Оштун элине, шаардыктарга терең ыраазычылык билдирем. Анткени ошол биз кайсы жерге барып жумуш жасабайлык, бизди элибиз, шаардыктарыбыз колдоп турду. Кудайым буйрса мынакей элдин алдында, шаардыктардын алдында жүзүбүз жарык, биз аялыбызга коюлган тапшырманы дээрлик 150% аткардык буйрса. Эми аткарылбаган бир топ жумуштар калды, бир аз кичине жумуштар калды. Аны мынакей Жанарбек Кубаныч менен бирликте, Акаев менен мен бывший коллегам, жогорку кеңеште чогуу иштегенбиз. Абдан иш билги, грамотный, образованный, честный жигит. Ошо жигит менен чогуу иштейсиңер. Буйрса мен ойлойм, урматтуу коллегалар, силердин ушундай темпте дагы иштейт деп ойлойм. Анткени могу башталган жумуштардын баары толук бойдон жасаш керек. Анткени жасабасак болбойт. Шаар, мен өткөндө айтпадым элем, шаар өзүңөргө калат деп айткам. Туура, мынакей ошонун айтканын өзүнө дал келди сөзчү. То есть азыр бизде сомой калбайт. Сиз катуура иштеп бериңиз, бактар боюнча, көчөттөр боюнча, кең сай ошо бойдон калып кетпей, гүлдөр тигиш керек, аттар тигиш керек. Денесе жаңы конушу турат, муякта Юго-Востокто парк турат, Этиякта парк турат. Абдан жумуштар көп. Акырын жумуштар жасалат.